Борбордо 18 чакырымдан ашык сугат арыктары жаңыланат. Азыр Манас проспектисинин батыш тарабында көчөлөрдө арыктар оңдолуп, көп жылдык дарактарды сугарууга даярдалууда. Ленин районундагы ушул жерде мисалы 2 километр 340 метр жол ирригациясы менен бирге мынакей ушул жерде арыктар түзүлүп атат, жасалып атат. Ушундай эле жумуш бүт 4 районда болуп атат Бишкек шаарынын ичинде. Жана биз тротуарларды да оңдоп түзөп кеткен кезде биз арыктарды кошо камтып кетип атабыз. Бишкекте арыктар совет кезинен бери жаңыланган эмес. Эскилиги жетип, көп жерлери бузулуп жок болуп кеткендиктен суу ылдыйкы аймакка жетпей, жоготуулар көп болуп келген. Быйыл алардын баарын жаңылоого шаардык мэрия 350 миллион сом каражат бөлдү. Быйыл бизге 18 километр лоток, темир бетонный лотокторду коймок. Ошонун алкагында азыр биз Юнус Алиев көчөсүндө турабыз. Ошо менен ылдый бир 640 метр буну бүтүрүү астында турабыз. Лотокту коюу. Ушу бак дарактарды жашылдандыруу болсун, Бишкек баягы илгерки өзүнүн калыбына келсин деген максат менен биздин шаардын тургундарына жакшы атмосфера болсун деп ушу сугат суу менен камсыз кылып жатабыз. Борбордо тоо тараптан келген сугат суу жетишсиз болгондуктан жер астынан чыккан сууну колдонуу ыкмасы ишке ашууда. Учурда керектүү жерлер аныкталып, 6 жерден суу казып сугаруу иштери жүрүп жатат. Ар бирине 6 миллион сомдон жогору каражат керектелет. Азыркы тапта Бишкек шаарында суу жетишсиз болгон аймактарда мына ушундай бургулоо ыкмасы менен жетиштүү көлөмдө суу чыгаруу иштери жүрүп жаткан убагы биз турган жер Көкжар конушунун Ахунбаев көчөсүндө. Мына бул жерде 20 күндөн бери иш кызуу жүрүп жатат. Азыркы тапта 180 метр тереңдикке кирди. Кумга жеткенге чейин дагы 200 метр казылган соң бул жерден керектүү көлөмдө суу чыгат. Ошондо адистер 1 саатына 100 кубка чейин суу алуу күтүлөт деп айтылууда. Аны менен Ахунбаев көчөсүндөгү суу тартыш болгон көп дарактарды 10 гектарга чейинки аянтты сугарууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бак бизде в данном случае жакшы, өзүн-өзү жакшы сезет, сугарылат постоянно. Жашылдандыруу долбоорунун алкагында Ордо калаадагы ар бир дарак электрондук эсепке алынат. Алардын бою, жашы, учурдагы абалы жана кайсыл жердеги дареги жазылып, даракка номер тиркелет. Бишкекте 256 миңден ашык дарак болсо, быйыл 38 миңин каттоого алуу планы бар. Процессти мына 1 айдан бери баштадык. Бүгүнкү күнү 7 миң бак дарак базага киргизилди. Бул процессти биз көбөйтөбүз жана күчөтөбүз. Негизги биз ар бир багыбыз ошол кургабай туура өсүп, туура калыптанып, анан кийин ушул биздин шаарыбыздын өзүбүздүн климатыбызга жана шаарыбыздын көрктөндүрүүгө өз салымын толук кошсун деген максатта коюп атабыз. Көпчүлүк дарактар 50-60 жылдары отургузулгандыктан аларды жаш дарактарга, көчөттөргө алмаштырууга убакыт келди. Жакын арада Манас проспектисиндеги эң эски курап бараткан дарактарды этабы менен кыйып, ордун жаңылоо иштери башталат. Элиза Нурматова, Умар Малашев, Фалато 24.